Бишкек жылуулук электр борбору модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган экс-премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиевди ооруканага чыгаруу маселеси көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирген. Анын айтымында 17 августта аталган борбордун өкүлдөрү кардиолог дарыгердин коштоосунда Сатыбалдиевден кабар алып чыгышкан. Аны көрүп чыккан дарыгер Сатыбалдиев жүрөк оорусуна байланыштуу дарыланууга тийиш деген сунуштама берген. Сатыбалдиев жүрөк оорусунан мурда эле жабыркап келген экен, 2003 жылдан бери кардиология борборунда каттоодо турат. 2013 жылы жүрөгүнө операция жасалган, ден соолугун текшерип, дарылоо курсунан өтүшү керек экен. Дарыгер ушундай бүтүм чыгарып берди. Биз анын жакындарынын арызын, адвокаттардын корутундусун Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жибердик, дейт кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов. Августтун аягында Акыйкатчы институту дагы Сатыбалдиевдин жүрөгүн текшерүү керектигин айтып, УКМКга кат жолдогон. Ош шаарында Ош облусунун прокурорунун орун басарынын жансыз денеси табылды. Маркумдун денесин бүгүн 10 сентябрда эртең менен өзүнүн үйүндө асылып турган жеринен табышкан. Бул фактыны башкы прокуратурадан тастыкташып, маалыматтар такталып жаткандыгын билдиришти.